Соода жана технология согушу, пропаганда жана кибер согуш баштоо коркунучу. Мунун бардыгы эки супердержава ортосундагы чыңалууларды күчөтүүдө. Кытай менен АКШ ортосунда жаңы кансыз согуш башталуудабы? АКШ менен Советтер Союзунун ортосундагы кансыз согуш капитализм менен коммунизмдин атаандаштыгынан улам келип чыккан. Эки өлкө дүйнө жүзү боюнча чыккан согуштарда бири-бирине каршы тараптарды колдоп чыкчу. Жана ар дайым өзөктүк согуш коркунучу бар болчу. Кытай менен АКШ мамилеси учурда начар. Эки өлкө ортосундагы саясий жана идеологиялык айырмачылыктарга АКШ мындан ары кайдыгер карай албайт. Эки өлкө коронавирустун башталышы тууралуу пропаганда менен бири-бирин бутага алып жатты. Мейкиндик жарышынын ордуна эки өлкө вакцина чыгаруу боюнча ат салыша баштады. Жаңы кансыз согуш өзөктүк курал тууралуу эмес, кибер согуш негизги маселе болууда. Тыңчылык кансыз согуштун өзөгүн түзгөн болсо, бул жолу тыңчылыкты хакерлер онлайн түрүндө жасоодо. АКШ менен Кытай өкмөттүк аскердик жана ири бизнестеринин түйүндөрүнө хакердик чабуул жасады деп бири-бирин айыпташты. АКШ Кытайдын технологиясы тыңчылык үчүн колдонулушу мүмкүн деп чочулайт. Бирок чындыгында эле Кытай советтик Россиядай чоң атаандашпы? Советтер Союзуна салыштырмалуу Кытай экономикасы батыш өлкөлөрү менен тыгыз байланышта. Демек, буларды ажыраттуу эки тараптын тең экономикасына зыян келтириши мүмкүн. Кытайдын аскерий күчү АКШныкына жетпегени менен тездик менен өнүгүп жатат жана алардын деңиздик флоту АКШныкынан ашып кетти. АКШ Тайвань менен мамиле түзүүдө. Кытай болсо Тайваньды акыркы өзүнүн территориясына кошулчу аймак катары көрөт. Кытай өлкөлөр ортосунда чыр-чатак жараткан түштүк Кытай деңизин басып алууда тарыхый кадам жасады. Глобалдык соода жолун түшүрүүдө Кытай үчүн бул деңиз өзгөчө стратегиялык мааниге ээ. Жаңы кансыз согуш башталып кетчү болсо, биз көнгөн продукцияларды жеткирүү жараяны үзгүлтүккө учурап, баалар көтөрүлүшү мүмкүн жана мамлекеттер бир тарапты тандоого мажбур болушу ыктымал. Кытай менен Америка Кошмо Штаттары бул оюндун аягында эмнени каалап жатканын эч ким билбейт. Бирок бул кансыз согуш колдон чыгып кетсе, эки тарап тең андан эмне пайда көрөт?